Соңку жылдары мамлекет жетекчилиги шайлоону эркин, таза жана ачык айкын өткөрүү аракетин көрүп келет. Шайлоо процесси толугу менен автоматташтырылган. Деген менен шайлоонун шайтан оюнун кылып, добуш сатып алуу, сатуу дагы деле көйгөй болуп келет. Бул болсо жогорку кеңештин жана жергиликтүү кеңештердин курамынын сапатына таасирин тийгизүүдө. Эми добуш сатууга жол берилбейт. Тиешелүү мыйзам долбоорун депутаттар Бактыбек Чойбеков жана Миргүл Темирбаева иштеп чыккан. Эл өкүлдөрү кылмыш жаза кодексин толуктап, шайлоодо добушун саткандарга 10 миңден 20 миң сомго чейин айып салып, же 120 саатка чейин милдеттүү коомдук жумуштарга тартууну сунушташты. Шайлоо өткөрүү мезгилинде акча каражаты, материалдык баалуулук, кызмат, жеңилдик же башка пайда алуу жолу менен шайлоочу тарабынан өз добушун сатуусу 100дөн 200гө чейинки эсептик көрсөткүч өлчөмүндөгү айып пул же болбосо 120 саатка чейинки мөөнөткө милдеттүү коомдук жумуштар менен жазаланат. Иликтөөнүн башталышына чейин добуш сатып алуу аракети тууралуу ыйгарым укуктуу органдарга ыктыярдуу түрдө кабарлаган болсо, шайлоочу кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат. Шайлоодо добушун саткандарды жазага тарта турган мыйзам долбоорун коомчулук колдоого алууда. Добуш сатуу келечекти сатуу менен барабар деген шаар тургундары депутаттар керектүү мыйзам сунуштап жатканын айтышат. Керек болсо айып пулдун суммасын көбөйтүш керек дегендер да бар. Добушун сатканды вообще туура көрбөйм. Акыйкат деген болуш керек да, добушун эч ким сатпаш керек. Өзүн саткан менен барабар деп эсептейм. Адамдык сапаты жок гана өзүнүн добушун сатат деп ойлойм. Сатпаш керек, ар ким өзүнүн оюн туура айтыш керек. Добуш сатканга болбойт да, эми. Добуш сатканы это уже өзүнүн келечегин саткандай болосуң да. Ушул күнгө чейин арзыбаган акчага добушун саткандар болуп келгени эч кимге жашыруун эмес экенин талдоочулар айтышат. Ошол себептен депутаттардын мыйзам долбоору колдоого алаарлык. Башкача айтканда кезек шайлоочуларга келди дейт коомдук ишмерлер. Өзү ошол унутулуп калып аткан. Өзү кептин баардыгы добушун сатууда. Добушун сатуу деген бул бир эле моралдык психологиялык эмес. Бул мен керек болсо мамлекетке жасалган чыккынчылык деп эсептейм. Келечекке жасалган балта чабуучулук деп эсептейм. Ошондуктан бул депутаттардын демилгесин абдан колдоого татыктуу. Бүгүнкү күндө кылмыш жаза кодексинде добуш сатып алууга каршы берени бар. Анда добуш сатып алган адамга 200 миң сомго чейин айып салуу же 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Дал ушул беренеге ылайык 2024-жылдын 13 ноябрында Социал-демократтар партиясынын мүчөлөрү шайлоодо добуш сатып алууга шектелип кармалган. Бардык факты жана далилдер бар экенине карабастан, алар бул айыпты четке кагып, саясий куугунтук деп баалап келишет. Талдоочулар социал-демократтар көнгөн адатка салып, таза шайлоо өткөрүү аракетине көлөкө түшүргөнүн айтышат. СДПКда опыт бар да, бул 30 жылдан бери канча шайлоону көргөн булар, башынан өткөргөн, баягыдай эле ойлогондо, дагы эле акча чогултуп эле, дагы эле элдин добушун сатып алып, дагы эле келип алып, баягы кылган ишибизди уланта беребиз, кайра кыла беребиз деген, кайра эле бийликке келебиз деген, көнгөн адат кала уйга жүгөн салабы деген жолго дагы эле аракет кылып атышат да. Эми алар бүттү да, мунун баары бүттү, токтоду. Шайлоодо добуш сатып алуу, сатуу өлкө эгемендик алгандан кийин өнүгүүгө тоскоол болуп келген. Ал эле эмес, буга чейинки айрым шайлоолор таза эмес өтүп, коомчулуктун нааразычылыгын жаратып, айрым учурларда революцияга алып келген. Өнүгүү жолуна түшкөн өлкөдө шайлоо процесси мындан ары ачык айкын жана адилеттүү болушу керек. Ага ар бир жаран жооптуу. Автандил Бактыбеков, Аскар Маратов, ЛТР Бишкек.